Саналуу гана адамдар ушул балмуздактан баш тарткан болбосо, дээрлик бардыгыбыздын сүйүп жеген азыгыбыз бул балмуздак болсо керек. Болгондо дагы азыркы жайында, жазында бул азыр мынакей балмуздактын мезгили жүрүп жаткан учуру, баарыбыз суу саган учурда сөзсүз түрдө балмуздак жегенди адатка айлантканбыз. Алгач балмуздак деген түшүнүк таттуу суусундукка муз аралаштырып жеген менен чектелип келсе, убакыттын өтүшү менен балмуздактын түрү көбөйдү. Негизи балмуздак сергиткич десерт тамак аш болуп эсептелет. Жагымдуу даамы менен катар жогору калориялуу, жеңил, сиңимдүү келери талашсыз. Үй шартында натуралдуу, мындайча айтканда табигый азыктардан жасаган бизде атайын балмуздак чыкты. Бул балмуздактын составы жытынан эле билинет. Андыктан ушул балмуздакты дагы тандап жегенди үйрөнүүгө мезгил өзү алып келди. Андыктан сиз натуралдуу балмуздактарды табитиңизге карап тандап жегенди унутпаңыз. Дал ошол таттуу десерттин түрлөрүн жасап, табитиңизге ылайыктуусун жаңылышпай тандап жешиңизге жардам беребиз. Алардын бири курамында жер жемиши бар, калориялуу, организмге пайдалуу азыктар менен толтурулган түрүн сунуштайбыз. Мынакей бул базардан алып келген клубника. Эми ушудан канча балмуздак жасайт экенбиз, ошону билиш үчүн таразага тартабыз эң алгач. Мындан 2 килограмм балмуздак чыгат экен. Демек биз ошонун негизги основа деп коет, база деп коебуз, ошону даярдайбыз. Бул балмуздакты бириктире турган атайын база бар, база деп коебуз, ошону биз азыр коштук. Анын функциясы ошо клубниканы бириктирип балмуздакка айландырганга жардам берет. Андан кийин ага сахар кошобуз. Сүт менен жасалган балмуздакта сүттүн өзүнүн майлуулугу бар да, ошого мындайды кошуп коюпса, бунда болсо составында май жок болгонуна байланыштуу буга биз атайын ушундай майды кошобуз. Бул ошо балмуздакты бир аз каймактуу кылат да. Эми мындан кийин биз буга суу кошобуз. Азыр мен суу алып эми бул база даяр болду. Клубниканын өлчөмүн билебиз. Эми экөөнү аралаштырабыз. Базасы даяр болду. Эми азыр буну жасай турган аппаратка салабыз. Жанагы башында койгон балмуздагыбыз даяр болду. Эми чыгара турган убакыт болду. Анда эмесе өзүңүздөр башынан аягына чейин байкагандай, кулпунайдан жасап баштаган балмуздагыбыз аягына чыкты процесс. Эми ушул жасалган төмөндөгү балмуздактар сатыкка чыгат. Муну биз чыккандан кийин бир аз морозильникке салып, бир аз муздатып, тоңдуруп алып туруп, өзүнүн атайын температурасына жеткирип, анан кийин алып чыгабыз. Мындан кийин эч нерсе кошулбайт. Даамдуулугу менен башка балмуздактардан өзгөчөлөнгөн Gelato натурал балмуздагы пайдалуулугу жагынан жогору турат. Бирок эсиңизде болсун, баарын эле текши пайдасын алып келе бербейт. Өз саламаттыгыңыздан дагы көз каранды болот. Бүт бардыгы биз табигый азыктар менен жасайбыз. Экинчиден, буну жегенден кийин суу сабаш керек, арасында кристалл болбош керек, ажырап мындай неме болбош керек, бөлүнбөш керек. Анан ушу өңүндө байкасаңыздар бүт косточкалар, сөөктөрү турат. Клубниканын, кивинин астында болсо ошо каймак менен жасалган. Муну ооз тийип көрсөңүздөр болот. Анан ошол дагы бир өзгөчөлүгү бул дүйнөгө кеңири таралган. Gelato деп дүйнөнүн кайсы жагына барбаңыз, бул Италиядан чыккан балмуздак деп түшүнөт да. Ошол себептен да биз атап койдук. Анда эмесе ушул балмуздактардын даамын татып көрүңүз. Рахмат.